ушунда Ысык Көл районундагы Тамчы жалпы орто билим берүү мектебинде иш аракет жүргүзгөн Тамчы кыздар кеңешинин иш тажрыйбасына көз жактырсак. Кыздардын өкмөтүн сайланган, аларга жардам берүү, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү санаган өспүрүмбүз бир күнү койкусунан келбеттүү Ысык Көлгө түшүп калат. Ысык Көлдүн кооздугунан касиеттүүлүгүнө соктонуп, бир кезде көлдүн жээгиндеги бир мектепке көзү түшөт. Өспүрүм кызга бул мектеп өзгөчө сезилди. Ал бул мектептеги кыздарга жолуккусу келди. Бир жигиттин койкусунан ачса эле, ал жерде кыздарды чогултуп алып, мугалим эженин ырысып жатканын байкап калды. Өспүрүм кыз абдан капа болду. Эмне кылаарын билбей, экинчи кабатка көтөрүлүп, мектептин соц педагогу Жаркынай Токтобек анага койкусунан жолугуп калды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, бул жакта эмне үчүн кыздарды урушуп жатат? Сен ким болосуң? Бул Улуттук Кыздар Федерациясынын бул федерациянын удараларын өтөшөт болот экен. Кыздардын кыргызын тыйыныз колдоо максатында кыздар маселесин кыздар сүз аттуу уран менен иш алып барабыз. Биз кызддарга керектүү нерселер бар окшойт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыздар жана насаатчылар жана ошондой эле биздин сүйүктүү аталар. Алгачкы мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Тамчы орто билим берүү мектебинин 11 класстын окуучусу Исмаилова Касет жана ошондой эле Улуттук Кыздар Федерациясынын тең тренери. Бүгүн биз Тамчы кыздар кеңешинин жетишкендиктерин сиздерге тартуулап көрсөтүп бермекчибиз. Биз 2 жылдан бери талыкпай эмгектенип, кыздардын укуктарын коргоого, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана коомдогу ордун чыңдоого багытында активдүү иш алып баратабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир жолу Тамчы мектеп гимназиясынын 10 класстын окуучусу жана Улуттук Кыздар Федерациясынын тең тренери Астыкова Сезим. Жана ошондой эле биздин Тамчы кыздар кеңешинин максаты бул албетте кыздар кеңешинин максаты ошол кыздардын укуктарын коргоо, алардын билим алуусун, ден соолугун жана жалпы абалын жакшыртуу. Ошондой эле кыздардын коомдук жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Кыздар кеңеши кыздардын ар кандай маселелерине көңүл буруп, аларды колдоо жана өнүктүрүү максатында түзүлөт. Мына анын негизги максаттары. Ошондой кыздардын укуктарын коргоо бул кыздар кеңеши кыздардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого багытталган иш-чараларды жүргүзөт. Бул анын ичинде кыздардын билим алуу, ден соолукка кам көрүү, үй бүлөдөгү жана коомдогу ордуна байланыштуу маселелерди камтыйт. Саламатсыздарбы? Мен Сагатова Айзат, Тамчы жалпы орто билим берүү мектебинин 9 класстын окуучусу жана ошондой эле Улуттук Кыздар Федерациясынын тең тренери. Экинчи максаты бул билим алуу жана өнүгүү. Кыздардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу, карьералык өнүгүү жана лидерлик ролдорго даярдоо. Кыздар кеңеши кыздардын ар кандай тармактарда өзүн көрсөтүүсүнө жардам берет. Үчүнчүсү бул теңдик жана инклюзия. Кыздар кеңеши теңдикти жана инклюзияны камсыз кылууга, гендердик стереотиптерди жана дискриминацияны жоюуга аракет кылат. Төртүнчүсү коомдук активизм жана лидерлик. Кыздардын коомдук иштерде активдүү болушун колдоо, коомдук маселелерге, анын ичинде кыздар жана аялдарга тиешелүү маселелерге көңүл бурдуруу. Бешинчиси зордук зомбулукка каршы күрөшүү. Кыздарга көрсөтүлгөн зордук зомбулуктун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү, ошондой эле кыздардын коопсуздугун камсыздоо. Алтынчысы кыздар үчүн ресурстарды түзүү. Кыздар үчүн колдоо көрсөтүүчү ресурстарды, тренингдерди, билим берүү программаларын уюштуруу. 2023 жылдан тартып Тамчы кыздар кеңеши иш алып барып келүүдө талыкпаган.
Ошондой эле биз Улуттук кыздар федерациясы менен буга чейин иш алып барганга чейин биз кандай элек? Баарыбыздарга маалым болгондой эле, албетте кыздар кеңешинде бир кабинетке ошол кыздарды чогултуп алып, сен мындайсың, сен тигиндейсиң, же болбосо кызга 40 үйдөн тыюу, кыз киши мындай болуш керек, сен кызсың, алдыңы деп сүйлөө деген ошондой сөздөрдү мугалимдер айтышып, ошондой сөздөр кыз кишинин мээсине дегелеп жүрөгүнө мөөрдөй басылып калган. Ал эми ошол кыздар федерациясы же болбосо улуттук кыздар федерациясы биздин Тамчы мектеп гимназиясында иш алып баргандан бери көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Биздин дегеле кыздардын жашоосу, дегеле мектептин жашоосу 180 градуска өзгөрдү десек болот. Ошондой эле бул Улуттук кыздар федерациясы өздөрүңүздөрдө билгендей, агай билгендей, мугалимдер менен кыздардын ортосунда эң чоң ишенич бар. Ошондой эле биздин насарчыбыз Алмаз кызы Мээрим ыраазычылык билдиребиз ушул эжейдин аркасынан, ушул насарчыбыздын аркасынан көптөгөн ийгиликтерге жетип келүүдөбүз. Жана ошондой эле мектеп жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Анткени алардын колдоосу менен бизге көрсөткөн кандай гана кыйынчылык болбосун, бизди колдоолору менен биздин алтындай болгон насарчыларыбыз, алтындай болгон мугалимдерибиз, ошолордун аркасында биз ушундай жетишкендиктерге, ушундай ийгиликтерге жетип келүүдөбүз. Эшимханов Нурдан Кырманбекович, билим берүү тармагында жогорку кесипкөйлүгү жана лидерлик сапаттары менен айырмаланган жетекчи. Ал ар дайым окуучуларга, айрыкча кыздарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп, алардын билим алуусун жана өз алдынча өнүгүүсүнө шарт түзүүгө умтулат. Агайдын башкы сапаттарынын бири боорукердик жана адилеттүүлүк. Ал бир окуучунун мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, аларга мотивация берип, өзүнө ишенимин арттырууга көмөктөшөт. Анын жетекчилиги астында окуучулар көптөгөн ийгиликтерге жетишип, келечекке болгон максаттарын ишке ашырууга дем алышат. Мындан тышкары Нурдан Кырманбекович билим берүүнү өнүктүрүүдө инновациялык усулдарды колдонот жана окуучулардын интеллектуалдык жана руханий өсүшүнө өзгөчө маани берет. Анын аркасы менен мектепте достук жана колдоого негизделген жагымдуу атмосфера түзүлгөн. Агайдын жетекчилиги жана кыздарга көрсөткөн колдоосу билим берүү тармагында чыныгы үлгү болуп, ал көптөгөн жаштардын келечегине жарык жол ачып берди. Бизде кандай өзгөрүүлөр болду? Биринчиси эле бул кызга 40 үйдөн колдоо. Мурун деген жана айтып кеткендей эле кызга 40 үйдөн тыюу деген макал бар. Биздин мектепте эми колдоо деген урааны менен иштерди алып барып жатабыз. Экинчиси биздин мектебизде ушундай салт пайда болгон. Мисалы 9-11 класстар өздөрүнүн улуу же болбосо кичүү класстарга 2 жумада же 1 жумадан бир тренингдерди өткөрүп турушат. Анан үчүнчүсү марафонго киришти. Биз марафондо гендер чемпион болобуз. Анан быйыл дагы ошондон дем күч алып, быйыл дагы марафонго 60 күнгө 60 кадам атуу деген уран менен катышып жатабыз. Жана ошондой эле кыздар лидерлиги. Бизге кыздар федерациясына келген чекти биздин кыздар өз ойлорун эркин айта алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүр Тамчы айылда мектеп гимназиясынын кыздары өзлөрүнүн ойлорун коркпостон айтып жана өздөрүнүн укуктарын билишет. Ошондой эле тең тренерлер. Өзүңүздөр билгендей, Айзат, мен, Сезим тең тренерликте окуганбыз. Бизди жолдоп дагы толтураңыздар окуп деген ишеничтебиз. Насарчылар командасы түзүлдү. Өзүңүздөр билгендей, эң биринчи Жаркынай Токтобековна, Мерим Алмазовна, Чолбон эжеги, азыркы учурда ошо Атабекова Перизат эжи жана ошондой эле Саматбекова Эльза эжекейлери кошулуп, көптөгөн идеялар пайда болду. Кыздар кеңешиндеги кыздардын саны өсүүдө. Азыркы учурда чоң командабыз. Ошо кыздар кеңешиндеги кыздар 6-класстан 11-класска чейинки кыздар бар. 2023 жылы биз чоң жетишкендикке жетишип, гендер чемпиону намын алдык.